Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Шашылыш чараларды көрүү керек. Дума мигранттардын Орусияга киришине жылдын аягына чейин толугу менен тыюу салууну сунуштады. ЛДПР мигранттардын Орусия Федерациясына кирүүсүнө жок эле дегенде 2025 жылдын аягына чейин тыюу салууну сунуштап жатат, деп билдирди РФ Либералдык демократиялык партиясынын лидери Леонид Слуцкий РФ Новость агенттигине берген маегинде. Ал мындай демилгени өлкөнү жана орустарды коргоо зарылдыгы менен түшүндүрдү. Эгерде биз коопсуздукту кааласак, диний фанаттарга баруу менен миңдеген башаламандыктарды жана алар тараптан терроризмди күчөтүүнү алдын ала билсек, анда тез арада чара көрүшүбүз керек. ЛДПР мигранттардын кирүүсүнө жок дегенде жылдын аягына чейин толугу менен тыюу салууну сунуштайт, деди Слуцкий. Парламентарий Орусиядагы мигранттардын саны критикалык массадан ашып кеткенин кошумчалады. Росстаттын маалыматы боюнча 2024 жылдын аягына карата иммигранттардын саны 568 миң адамды түзгөн. Бул 1995 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч, деп баса белгиледи депутат. Өлкөгө көпчүлүк жарандардын кызыкчылыктарына, алардын социалдык жактан корголушуна жана коопсуздугуна негизделген эгемендүү миграциялык саясаттын стратегиясы керек, деп тактады Слуцкий. Экономикага мигранттар керек болсо, аларга үй бүлөсүн алып келбестен өлчөнгөн дозада жана чектелген мөөнөткө гана уруксат берүү керек. А биздин эсебинен аларга жарандык же социалдык жеңилдиктер каралган эмес, деди депутат. Ал жарандарды сыртка чыгуудан коркуп, мигранттар жашаган аймактардан качкан, өнүккөн демократия өлкөлөрүндөгү катастрофаны кайталабоого чакырды. Слуцкийдин айтымында, батыш өлкөлөрүндө жаңы келгендер жергиликтүү калкка өзүнүн жашоо эрежелерин дикталап, кылмыштуу бизнес менен алектенип, жумуш орундарын тартып алышат. Орусияда мындай кырдаалдын кайталанышына жол бербөө зарыл, деп баса белгиледи ЛДПР лидери. Буга чейин Мамлекеттик Думанын ЛДПР партиясынын депутаттары мигранттардын ижарага алынган жайларга отурукташуусунан келтирилген зыянын көйгөйүн чечүүгө багытталган чаралардын комплексин иштеп чыгышкан. Парламентарий Орусиянын граждандык кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Атап айтканда, чет өлкөлүктөр ижарага келишим түзүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Ошондой эле турак жайды кошумча ижарага берүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Россобнадзор мигранттардын балдары болгон мектеп окуучуларынан орус тилинен сынак өткөрдү. Билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызмат чет өлкөлүк жарандыгы бар жана орус мектептеринде окуган балдар үчүн иштелип чыккан тесттерди орус тилинде сынады, деп айтылат агенттиктин Telegram каналында. Тестирлөө орус тилин билүү деңгээлин аныктоо үчүн материалдарды иштеп чыгуунун алкагында өткөрүлдү. Иштелип чыккан материалдар чет өлкөлүк жарандыгы бар жана буга чейин орус мектептеринде билим алып жаткан балдарга тестирлөөдөн өткөрүлдү, деп билдирди ведомствонун басма сөз кызматы. Буга чейин Россобнадзор орус тилинен чет тили катары экзамен тапшыруу үчүн минималдуу балл санын бекиткен. Сынак алуучу 5 балдык шкала боюнча 3 балл алышы керек. Маалыматтар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.